Мына ушуну Өзгөн шаарында жаңылык десе болот. Өзгөн шаарынын эли мына ушуну аябай күткөн. Мурат ака туугандар, караңыздар. Кастапра Монолиз сомон ушул ишкананы ачты достор. Эгерде сиздерде өзүңүздө же ата-эне, чоң ата, жеңешка, бир туугандарыңыздарда мына ушул оорулардын белгилери болгон болсо, сиздер түз эле Мурат акага келсеңиздер болот. Анан достор караңыздар, мынакей ушул номерлерден толук маалымат алсаңыздар болот. Эми достор, жүрүңүздөр, азыр бир катар көрсөтүп берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар? Жакшылар, жакшы отурасыздарбы? Достор, мынакей кирип келгенде бул жакта күтүү залы, агаларыбыз, эжелер ушерде күтүп турушат, өздөрүнүн скриптада 3-4 күтүп турушат. Жакшы болгондуктан ушунча эл келип атат да туугандар. Эгерде жакшы болгондо келбейт эле, эч ким жок болот эле. Мурат ака, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака? Иштер жакшы? Амансызбы? Биз келип калдык. Жакшы. Соңгулуп ачыпсыз. Байлоолор сизди күтүп турат экен. Ака, эмне жаңылыктар болуп кетти анан кийин? Ушул мына буюрса иштей баштадык. Азыр мына бул жак Канаке? энибиз келген экен. Белден ооруп калган. Белден бутка берип баштаган да. Буяк мурда келген эле негизи. Канча жыл алдын келген? 1-2 жыл мурда дагы келген. То есть көргөмүн буяктычы. Кушакка келгенде көрүп жүрчү элем да. Андай азыр жакындан бери дагы ооруп атат деп келиптир. Ошол азыр карайбыз буюрса. Буюрса баары жакшы болот. Достор, Мурат аканы мен бир катар тааныштырып өтөйүн. Мурат ака буга чейин Россияда кайсы метрода иштеп келгенсиз? Метро Пражскийде. Пражскийде иштеп келгенсиз. Ал жерде канча жыл иштедиңиз? Аякта бир 6 жылда иштедим. 6 жыл, а? Сиз окууну өзү кайсы жактан бүткөнсүз негизи? Окууну ошо Москвадан окудум. Москвадан окуп бүткөнсүз, а? Мынакей достор. Азыр Москвада 6 жыл иштеп келип, андан кийин Бишкекке келген. Бишкекте ошо сомол ошо филиалдарын ачып, иш жүргүзүп аткан убагы. Ака, сиз Бишкекте канча жыл иштедиңиз ошондо? Бишкекте да 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Охо, ошондо сизде общий жалпы канча жылдык стажыңыз бар? 10 жылдан ашып. 10 жылдан ашып калды достор. Көрдүңүздөр, а? Аке, кандайсыз? Зорсузбу? Кайериңиз ооруп атат? Бел ооруп. Белиңиз ооруп атат ба? Мурат аканы сиз каяктан көргөнсүз негизи? Биринчи кантип тапкансыз Мурат аканы? Мурат ага мен өзүм Кушаптанмын. Хоп. Мурат ага Бузулактардан болот. Аха. Бишкекте жүрүп, Бишкекте дагы 3 жыл көрүндүм. Кушапка келген, Кушапта дагы көрүнүп жүргөн. Аха. Азыр дагы бел ооруй баштады, дагы келдим. Та келдиңиз, а? Дагы келдим. Зор. Результат кандай болот экен Мурат акада? Жакшы. Мынакта эл дагы көп экен Мурат аканы күткөндөр. Келсе болот, көрүнсө болот. Вот, а? Жакшы, а? Сон кылып берет, а? Сон шифасын берсин. Мурат аканын өзү колдору алтында, ака. Ушу Кудайым кандай сон бир касиеттерди берип коет экен Мурат аканын колуна. Ушу колдор мондай тийген жерлерде айыгат достор. Буюрса көпчүлүк инсандарды жакшы кылып келгенсиз, а Мурат ака? Мурат ака дагы кандай ооруларга жатып туруңуз, ака? Азыр баштайт сизде. Ушул омурткага тиешелүү баарын эле карайбыз. Аха. Омурткага тиешелүү бардык оорулар, бут, тизе, кол оорулар, моюн, баш оорулар. Бул негизи баягы сөз бар го, оорунун башы омуртка деп коет. Туура айтасыз. Ошол омурткадан көпчүлүк оорулар ушул жактан башталат да. Омуртка смещение болот, же болбосо кандайдыр бир абалда туруп эмес туруп калат, жылып кетет, орун эже көтөрөт. Ошондо башка органдарга дагы берет да бул. Таасирин берет, а? Таасирин берет. Биринчи эле мына бел ооруп жүрөт, анан кийин уже бутка берип баштайт. Себеби мына бел омурткадан именно бел омурткадан бутка кеткен нервтер бар да. Ошолор баяктан кысылып калат. Аны сиз кеңейтесиз? Жок, аны мына бутка берип баштаганда уже мындай текшеребиз да. Ооба. Мисалы мына. Канаке? Бош турабыз. Достор, караңыздар. Ооруп атабы? Буякчы. Баягы Ооруп атат. машиналарга келгенде компьютерден диагностика коет го. Мына ошондой эле агабыз колу менен, чыканактар менен, могул пальчиктер менен, алтын пальчиктер менен мындай кылып туруп диагностика коюп коет экен. Аны өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, э? Бул ооруп атат. Азыр ооруп атат бассаңчы. Себеби мыяктан бел омурткадан бутка кеткен нервтер кысылып калган. Ошону бул бел омуртканы оңдоп ордуна койгондо эле буяк сразу кой берет. Нерв бошойт да. Азыр живой мисалы пример кылып беребиз. Канеке, көрөлүчү достор. Живой пример. Азыр кушакты көтөрөбүз. Кушакты көтөрүп алыңыз, ака. Аха. Этият болуп секин. Бул ака больной этият кылалы. Мынакей азыр Так, колду ылдый түшүрөбүз. Хоп.
Бул жактан да тартып алсаңыз. Мынакей. Азыр эмне кылып атасыз, айтып кылыңызчы, элдер билбейт да, көпчүлүктөр мага окшоп. Мынерде бел омурткада 5 омуртка болот мынердечи. Ушул жерлерде мисалы мына 4-чү и 5-чи омурткада нарушение бар. Нарушение деңиз, а? Деген ордунан жылышканда смещение болгон. Ушуну азыр ордуна коебуз, муяктагы оорулар кой берет да. Кой берет. Канеке, кантип коесуз? Кана көрөлүчү. Мынакей достор, омуртканы ордуна келтирет экен, ордунан тайып, жылып калган экен башка тарапкачы. Азыр эми ордуна келтирет азыр. Бисмилла, бош турабыз. Бош туруңуз аке. Бош. Аха. Ого. Бош. Ой. Караңыздар достор, 10 жылдык опыты, стажы бар акыларына ушундай кылып сиздерди карайт, мындай эле кармап көрүлүп билип коет экен. Азыр келди ордуна. Көтөрөбүз ишти. Ишти көтөрүңүз аке. Жатабыз. Жатыңызчы. Кандай чувство болуп атат? Айтыңызчы. Так, эми бош турабыз. Бош туруңуз. Текшеребиз. Аке, чындыкты сүйлөңүз, а? Ооруңуз сакайып кетсе, сакайып кетти айтыңыз. Оору жок болуп кетсе, жок болуп кетти деңиз, а? Мына баштадык биз. Опа. Бош. Бош жатыңыз. Бош коюңуз өзүңүзгө. Биз эмне үчүн видеону үзбөй көрсөткөнгө аракет кылып атабыз? Себеби сиздер алыс Европа жакта, Америкада же Дубайда алыс тараптарда көрүп аткан болсоңуздар, тоңдар, сиздер дагы мынакей эжелерибиз көргөндөй кылып көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Видеону үзбөшкө аракет кылып атабыз, көрдүңүздөр, достор. Караңыздар. Анан видеону жөнүндө көрүп турбастан, лайктан басып, ошо бел ооруган, муун ооруган ага достор менен бөлүшүп болуп туруңуздар, достор, көрдүңүздөр, Мынакей. Кеттиби? Кой бердиби? Машалла. Бул жак буттукуна кетирип коесузбу? Ооба. Полный кетет да. Ой. Мына караңыздар. Таштайбыз, бош. Бош туруңуз. Бош кой беребиз. Ана. Бунтир тартканда не болот? Ордуна келеби? Жок, мына бутты текшерип атабыз да. Узун кыска экен, а? Мунасы кыска окшойт, а? Бош таштайбыз, бош. Сол бут кыскараак, көрдүңөрбү? Азыр теңдейсиз экени. Уже теңдеп койдуңузбу же? Жок, эми теңдейбиз. Мынакей достор. Биз бир бутубуз перекос болгон да бул. Биз бир бутубуз кыска, бир бутубуз узун болгонун кантип билсек болот? Мындай эле тартсаң билинет. Сол жак кыска болуп атабы? Таштайбыз, бош. Бош туруңуз, аке. Бош. Бош туруңуз. Таштайбыз. Бош туруңуз. Сол буту булагыбыздыкы кыска экен эле. Мына муундары могул жердеги баягы нерв системалары ушул жерден бирок кысылып калат экен. Улам омуртка ушул жүлүндөрдүнчү арасыначы. Эми ага түшүндүрүп өттү го. Азыр сол буту кыска жагын оң бутуна теңдеп түздөгөнгө аракет кылып атат. Көрдүңүздөр азыр. Мынакей достор, караңыз. Бош туруңуз. Эми түзөлдү. Мынакей, эми түздөлдү. Мынакей. Эки соончок тегиз болду. Будан мурун азыр мына сол жак согончогу бир аз алдыракта болчу. Канча сантиметр алдыракта эле? Где-то 1 сантиметр. 1 сантиметр меле. Мурат ака, сизге дагы пациенттериңиз көбү кандай оорулар менен кайрылышат? Бизге в основном ушул бел омуртка боюнча, жалпы эле омуртка боюнча кайрылышат. Тиз оору, буттун кандай эмеси болсо да кайрылышат. Моюн, баш оору боюнча көп кайрылышат. Анан жанагы куяң деп коет го. Куяң деген мол эң асты болот, э? Кайсы жер болот куяң? Жок, ал чычаң. Чычаң. Куяң оорусу бул муяктан жан баштан кармайт да. Нерв. Седалищный нерв деп коет, ошол жан баштан кармап калат. Мисалы ошол куяңды үзөбүз, мисалы үзөт деп коет го. Ал кандай деген түшүндүрүп берип коюңуз, үзөт дегенде? Негизи үзөт деп баягы илгертен айтылып калып калганда, негизи үзүлбөйт ал. Муяктан бел омурткадан жоон нерв бутка түшүп кетет. Ошол мына жан баш булчуңда спазм пайда болот дагы, ошо нервди кысып калат да. Ошону булчуңду бошотобуз да. Булчуң бошогондо жанагы нерв кошо бошойт да. Кой берет деңиз, а? Ошондо баягы куяң кой берет да. Ой. Ошондой. Баягы грыжалар көп келип ака, көпчүлүк баягы төрөттөн кийин эле жеңелер, эжелер өзүбүздүн жакындар белим ооруп калып атат, бөйрөгүм салаңдап атат деп көп айтат да. Сизди негизи көпчүлүктөр издейт да, таппайт. Жакшы Алланын каласы менен ака Өзгөн шаарына келип калыпсыз. Өтө сонун. Көбүнчө аял киши
төрөгөндөн кийин баягы иммунитет түшөт да. Организм слабый моментте омурткалар жылып кетет. Туура эмес кыймыл аракеттен башкадан ошол бойдон анан көп жыл жүрүп калат да, омуртка смещение болуп. Ошолордун мисалы келсе, оңой эле ордордуна коюп койсо эле бүттү, сон болуп калат. Сон болуп калат деңиз, а? Сон экен. Достор, анан келген клиенттер үчүн ремонтуна келе турган болсок, ремонттору жакшы. Салкын экен. Кышкысында эле бул жер жылуу болду экен. Азыр биз жайда турабыз. Салкын сонун мынакей вентиляциялардан бери бар экен. Аке, сиз өзүңүз кайсы жерден келгениңизди бир айтып коюңуз. Бул жакты карабыз, камера бул жакта. Мен Куршаттан келдим. Шагылман. Шагындан. Азыр жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Сиз буга чейин билчү элеңизби? Сол бутуңуз кыска экен го. Билбейм да. Момент эле келген экенсиз ака. Азыр путуңузду да эки жагына тең деп койду. Оорулар сезилбей калды бутта? Кой бердиби? Кой берди азыр. Зор экен. Bir жылдагы неме бергенсе, мындай кыска эле да. Бишкекте Бишкекте жүргөндө жүргөндө. да бир Бишкекте жүргөндө 2 жыл келгенсиз. Бишкекке да барып карап келет белеңиз. Бишкекте жашайт элем мен. бул жакта жашайт эле. Ошол жашайтын, ошону көрүнүп турат элем, тез барып көрүнүп турат элем да. Азыр эми жакшы болду. Азыр Курчатта болсоңуз жакын болду. Bir жарым саатта келесиз. Каратып кетип каласыз. Көп болсо бир 2 саат убактыңыз өтөт. Чай пей ичкен менен, Рахмат, рахмат ака. Алла разы болсун. Мурат ака жүрүңүзчү. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сиздер дагы клиентсиздер, жаңы келдиңиздер, менимче. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Сиз кайсыл жактан келдиңиз? Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, кайериңиз ооруп келдиңиз өзү негизи? Мен өз негизи путум ооруп, азыр рентгенге барсамбы деп мындай өтүп кетип аткан. Анан мындай кетип барсам, жазууну көрүп эле келип калдым, келсем эле жаңы ачылып аттыр. Кирип чыктым, 5 мүнөттүн ичинде результаты билинди. Путум оорусун бастууга билбейм, эми дагы 1-2 күндөн кийин көрөбүз. Сол экен, жакшы экен. Сиз өзү Алла таалам өзү жөнөттүрүп атат, сизге ушул жерден өткөргөнгө, Ооба. Кудай насип ушу. Жакшы. Буюрса эми результат болду окшойт, негизи оорубай калды дегениңизге карагандачы. 5 мүнөттүн ичинде эле билинди. Сонун экен. Сиздин могул сол бутуңуз Сол путум тизеси ооруп болчу да. Тизенин арты ооруп болчу. сиз кандай сунуштайсыз белдерге? Ишеничтүү экен. Ооба, ишеничтүү экен. Мен бул аканы тааныбайм деле, билбейм деле, калпыстан жолдон келип калдым. Ушу 5 мүнөттүн ичинде результаты билинди. Келип көрсө болот Мына достор, баягы биз айткан ооруларда сиздерге кандайдыр бир белгилери пайда болгон болсо, келсеңиздер болот. Алла таалам жөнөткөн адамдар жөн эле мынтип өтүп кетип атат эле, кирип жакшы болуп кетип атышат экен. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Атыңыз ким болот? Кайсы жактан келдиңиз? Эмнеңиз ооруп атат сиздин? Көрүнгөнүнө 2 жыл болуп калды. Аха. Бишкекте жүргөндө көрдүм эле Мурат акага. Туруңуздар. Аха, айтыңыз. Анан Мурат акага көрүнүп, ушу белим ооруп кыйналганман. Бардым эле, өзүм швеяда иштейт элем, отура албайт элем, столго бияка отура албай. Анан бул акага барып көрүнгөндөн кийин швеяга отуруп машина тигип калдым. Азыр жакшы болуп турам. Кудайга шүгүр. Рахмат деп отурабыз. Дагы кичине болгондо келип көрүнөлү деп келип атабыз. Жакшы, жакшы. Сиз Мурат акага жалгыз өзүңүз эле келесизби? Негизи же бу күйөөңүз дагы келеби, же агайын-инилериңиз? Мен буну тааныбайт элек буларды. Анан балам барып белим ооруп, сынып калып, жабашы чыгып кеткен экен. Балам барып көргөзүп, анан апа ошого барып көрүнчү деп балам айтты эле. Анан күйөөм экөөбүз бардык да. Анан барып көрүп экөөбүз тең жакшы болуп калдык. Анан ошентип эле болуп калдык. Сүйүнүп отурабыз кичине жакшы болгонубузга. Жакшы. Ошо менен тааныш болуп калдык. Ооба. Bundan keyin oorubаңыз, Ооба, жакшы. Азыр отуруп машина тигип калдым. Калдыңызбы? Ооба, анан кийин келип мака чабып калдым. Макада чабып калдыңыз. Үйдүн жумуштан беймарал кылып калдыңыз. Келинге жаман көрүнбөй. Чөп чабып калдык. Сон кез. Рахмат эже, рахмат. Алла шыпасын берсин, Сон. Эже кандайсыз? Жаксызбы? Амансызбы? Атыңыз ким болот? Мен атым Гүлнара, Үкөстөн келдим. Менде ушу остеохондрозум бар, анан белимде грыжам бар. Ойнок сыяктуу болуп, кичине оорураак кармасам бирдеме белим кармап калат. Бирдеме көтөрө албай калам суулагын. Анан бүгүн өзгөнгө келдим эле. Келип өтүп кетип бартып анан көрүп калдым. Бул жерде жаңы ачылган, өзгөндө ондой эле жок эле. Мындай кастрофтар. Анан ош азыр эми кымбатчылык мындай болуп атат. Барып келишке бизге мындай кыйын дагы. Анан алысыраак ооба. Анан ушуга кирип көрөйүнчү деп азыр кирдим, бирок жакшы, кандай адам болсо деле келгенде бир эле карманда уже билинет. Жакшы экен, сураштырдым буну, стаждары дагы көп жерде Москвада иштеп келиптир 5-6 жыл.
Бишкекте иштептир, иштеген иштерин сурадым. Кайсы жерде канча жыл иштедиң эле? Ушунча жакшы анда бир эме кылайлычы көрүнөлү деп көрүндүк. Жакшы, жаман эмес. Элдер дагы келгиле өзүбүздүн өзгөнгө келиптир. Мына жерге көрүнгүлө. Азыр бардык эле белден кетип баратат. Эркек болсун, аял болсун. Ушул жерден результат алып, алкышыңарды айтып чыккыла. Бул балага да иштери илгери болсун. Дайыма элдин ак батасын алып жүрө бер балам. Амин. Айтканыңыз келсин. Сизге да Аллах шыпасын берсин. Оорубаңыз мындан кийин, а? Айткан келсин. Ат минип, эжем айткандай, мака чабып, чөп чабып эле жүрөрүн эшикти алдында. Рахмат. Сан, жакшы. Ака, жүрүңүз, эч жака чыга элме. Жүрүңүз. Достор, биз айтып өттүк, биз кайсы жерде экенибизди, мына уже сыртта да катар очередьте күтүп турат. Биз негизи убакытты көп калбайлы, бартаң ооруп бул жака келип көрүнгөнү келишти, өзүңүздөр көргөндөй эле. Эми караңыздар. Биз башында видеонун баштарында мына жерде номерлерди көрсөткөнбүз. Мына ушул оорулардын сиздерде бир кандайдыр белгилери болгон болсо, ушул Мурат акага кайрылсаңыздар болот. Мурат ака, бизди кантип таап келишет? Оңой жолун айтыңызчы. Камераны бул жакка карагыңыз. Бизди эң эле оңой жолу бул Өзгөн центринде эле Бакыт ресторан илгертен Бакыт ресторан бар. Ошо Бакыт ресторанынын эле артында жайланышкан. Мына светофордон эле оңго бурулуп эле. Бул жерде эски поликлиника бар. Светофордон Бакыт ресторанынын эле иши кылса аркасында Арт жагында биягында военкомат. И анан кийин Бакыт ресторан болуп калат. Ошонун эле аркасында эле жайланышкан. Сонун оңой эле. Азыр. Ава газ теппей туруңуз 1 мүнөт, Рахмат сизге. Достор, эми биз азыр номерлер жазабыз, аккаунттарды толук белгилейбиз. Анан сиздер толук маалымат ушу Мурат акабыздан алсаңыздар болот. Кимде-ким мына ушул оорулар ооруган болсо, ушул жерге келип, дартыңызга дабат алып кетиңиздер. Тура айтам ака. Анда биз видеону жыйынтыктайлы ака, сизди да бул жакта күтүп калдык. Колуңуз копуп кармабайлы, Хоп. Достор, видеону максимально Өзгөн шаары боюнча максимально бардык тараптарга бөлүшүп коюңуздар. Анан видеолор пайдалуу болгон болсо, сиздерге жүрөкчөнү кызартып коюңуздар.